Кандайсы мен Сахалинден жазып жаттым эле. Досум бар, динге байланыштуу суроолор бар экен. Мага берди, мен жооп бере албадым. Анан сиздерге жазып жатам. Биринчи суроо. Эмне үчүн мен Аллахка ишенишим керек? Аллаху акбар. Сиз биринчи өзүңүзгө ишенесизби өзү? Сиз барсызбы бул дүйнөдө, жоксузбу? Я. Сиз өзүңүзгө ишенесизби? Жүрөгүңүз согуп атканга ишенесизби? Же сиз соктуруп атасызбы? Мээңиз иштеп атканга ишенесизби? Же сиз иштетип атасызбы? Я. Мына боорду баардык кан тазалайт дейбиз, тияка распределение кылат дейбиз ашказандар. Сиз иштетип атасыз, ишенесизби же ишенбейсизби биринчи? Асыр, эгерде сиз өзүңүзгө ишенсеңиз, Аллага ишенесиз. Эгер сиз өзүңүз ишенбесеңиз, анда сизге баары бир андан. Ошон үчүн эмне үчүн ишенишим керек деп. Сизди жоктон бар кылганга, ааламдарды карагына. Ана күн, асман көрүп атасың, барбы жокпу? Бар. Жылдыздар барбы жокпу? Ишенесизби, ишенбейсизби мына? Аны ким жараткан? Сенби? Же бир адамбы, Николайбы? Сен биринчи мындай, сен өзүң мына жаралганды тияктатып турсун, өзүңдүн жаралганыңа ишенесиңби? Сен мындай кандай? Барсыңбы өзүң айтчы мындай. Сен барсыңбы же жоксуңбу же? Кимсиң сен? Акылың барбы же жокпу? Бар дейт. Всё. Сен акылың бар экенине ишенсең, акылды жаратуучуга ишенген. Айтышың мүмкүн. Көрбөй эле турам гана. Токтоп тур, анда сен ол тияктатып, акылың көрүп атасыңбы сен? Акылыңды көрсөт мага, мен сага Алланы көрсөтүп берип койсам. Туугандар, бундай неме болбойт ал. Эмне себептен мен мусулмандардын арасында жүрүп, алар намаз окушат, имандуу, мен бирок бул нерсеге ишенбейм. Караңыз, иншалла, кара. Жараткан Алла субханаху ва таалага ишенишим, биринчи сиз өзүңүз жакшы тааныңыз да. Эмнеден жаралганыңызды шашылбай, ойлонуп, изилдесеңиз, анан суроо берилет, анан алхамдулилlah Алланын кудуретине таан бересиз. Кандай күч жаратты экен, кандай кудурет жаратты экен, кандай мээримдүү зат жаратты экен деп.